Бирөөнү ак жерден каралаган, же болбосо элге журтка кызмат кылам, элим журтум үчүн деп жүрөгүмдү аябаймын деген жигиттерди аксатып койгондо эч качан өзүн баатыр сезе албайт. Өздөрүнүн кара мүрдөс ойлоруна жетиши мүмкүн. Бирок алар жыргап кетпейт. Эч качан Кудайдын алдында Алла Таалам аларды жыргатпайт. Камчыбек Ташиев июнь койгалаңында Кыргызстандын бүтүмдүгүн, тынчтыгын, мамлекеттүүлүгүн сактап калалы деген ата журтка болгон сезим ок жаадырган шартта да элдерди ынтымакка чакырып жүрдү. Бишкектен биринчилерден болуп 11 июнь түштөн кийин Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров келишип, канга боюлгон Ош шаарынын тургундарын тынчтандырууга аракет кылышкан. Башка бир мамлекеттик деңгээлдеги же башка адамдардын бирөөсү дагы ошол маалда элибиз кан кусуп турган маалда, элибиз чөгөлөп турган маалда элди барып алып жөлөк таяк болгонго кудурет жетишпеди. Өлкө башына караң күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган, жанын тобокелге салып чыр-чатакты токтотуп, эки элди жараштырган эр азаматтарыбыз болду. Кээ бир өзүн баатыр сезгендер ал жака бармак түгүл караандары көрүнгөн эмес. Жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тургандыгын эч ким тана албайт. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта алам. Бактылуу өкмөт өзүнүн алсыздыгын көргөзүп турду. Эгерде ошол жерде Камчыбек Ташиев болбогондо, эгерде ошол жерде Камчыбек Ташиев элдин арасына тура калып туруп, ошол силердин көз жашыңар, силердин каныңарды көргөндөн көрө менин каным төгүлсүн деп ошол жерде тура калып, абдан оор кырдаал түзүлүп калган болчу. Ошондо Камчыбек Ташиев жайгарды. Ташиевдин салымы күчтүү. Өзү киришип, өзү түшүп, оттон да, чоктон да, октон да коркпой ошол келген. Биз киргичекти Оштун ичинде сепаратисттер өздөрү ээлик кылышып, бийлик кылышып, бийликти да тоготпой, эч кандай солдатты, эч кандай милицияны тоготпостон өтө чоң зордук, зомбулуктарды кылышып, элди кыйнап турушкан. Бул кишинин жардамы менен канча өзбек улуты дагы, кыргыз улуты дагы өзүнүн өмүрлөрүн сактап калды дейм да. Канчалаган үйлөр, канчалаган адамдардын өмүрү сакталып калды дейм. Камчы убагында ооба бизде алаккан ошо болду, төшүн жайып чыккан ошо болду, уруштун алдын кайрыган ошо болду. Эгер ошондой биздин эр жигиттерибиз болбогондо, азыр Ошту талкалатып отуруп кылмак белек. Айтчыса да болойт. Эгер ошолор кайрыбаганда азыр Ош кайсыл акыбалда болот эле? Мамлекетибиздин башына караган кан күн түшүп турган маалда, мамлекетибиз чөгөлөп турган маалда, анын арасында кыргыз элибиз чөгөлөп турган маалда мен эч качан сайрандап, же болбосо өзүмдүн жанымды сактап жатып ала албайт болчумун. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим, сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим, уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Чечиште өтө оор болду. 1,5 жыл күнү түнү дебей мына Камчыбек Кыдыршаевич башында туруп, бир Ташкентке барат, бир алар кайра бизге келет, ошентип отуруп биз Гавасай деген жер, бул жер 19.000 гектар жер экен. Илгери Союз кезинде 19 деп коюптур, спутник менен өлчөгөндө где-то 15.000 гектар жер болот экен. Накталай жер. Ошол жерлерди тытышып отуруп, урушуп, папкаларды ыргытып ийип, сөгүшүп чыгып кетип, кайра кирип, ошентип отуруп, айлап жылдап отуруп, ошо жерди кайра алып келдик. Бул жер мисалы биздин бетибизди карап турган жер, биз жакты карап турган жер. Бирок суу агат экен дагы, ошону 56-жылы биздин эле өзүбүздүн чиновниктер бербеген экен, ошол жактын жергиликтүү чиновниктер. Биз еттин жүнүн
неменин жайытты төлөй албайбыз, башка кыла албайбыз, планды аткара албайбыз, Өзбекстанга берели деп берип салган экен. 56-жылы өткөрүп берип салат, 61-жылы карта өзгөрүп, алардын картасына кирип кеткен, туурабы? Мына тытышып отуруп, ошол жерди алып келген Камчыбек Кыдыршаевич болчу. Ошон үчүн мен герой баатырлыкты бердим. Мына ушул тарых үчүн ушу баатыр берейинчи депчи. Анан аны да баягы досуна баатыр берип алды, анан тигинти минти деп неме кылды, жазып чыкты көпчүлүгү эми сайттар. Бирок тарых өзүнүн баасын берет, документтерди карап туруп берет. Bizdi uşak kılıp atkanlar, bardı güne жазылат sizge. Tömönlerge tömön düşmede, apam bergen tarbiya bizge. Adamlarım attan söylegen, günelerim жазылат sizge. Düşünügü pastır silerdi, apam bergen tarbiya bizge. Бүгүн биз элибизди кайра ынтымакчылыкка чакырып, ызычуу болбой, урушуп талашпай, андан көрө чогулуп туруп мамлекетти өндүргөнгө чогуу аракет кылсак жакшы болор эле. Ынтымак болсок, мамлекетибизге чоң күч болмокпуз. Жаманатты кылып аткандар, көзү жумуп коям барына. Кантесиңер ойлодуң бекен, барган кезде Кудай алдына. Пас кеткенге пас кетпегенде, атам берген бизге тарбия. Бизди ушак кылып аткандар, барды күнө жазылат сизге. Төмөндөргө төмөн түшпөдө, апам берген тарбия бизге. Адамдарым арттан сүйлөгөн, күнөөлөрүм жазылат сизге. Түшүнүгү пас деп силерди, атам берген тарбия бизге. Менин негизги максатым ушул адамга берилген аз өмүрдүн ичинде, эртең ушу өмүр бизден өтүп кетсе, элибиз ушул бизди так жашады, элге жакшы кызмат кылып жашады деген бир маселе турса экен деген бир үмүтүм бар да. Азыркы күнү генерал Камчыбек Ташиевдин чечкиндүү аракети менен өлкөдө уюшкан кылмыштуулукту жоюу боюнча тартип орногонун көрүп билип турасыздар. Анын буга чейин эл кызматында болуп, эл уулу атанткан иштери да татыктуу бааланып жатканын эл да туура көрүп жүрөт. Бүгүнкү күндө өлкөнүн улуттук коопсуздугун чыңдоо, чек араны бекемдөө жана күч органдарын реформалоо боюнча жүргүзүп жаткан аракеттерин көз жаздында калтырууга болбойт. Мындан сырткары жакынкы эле убактарда азырынча элге беймаалым менин көз алдымда турат, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чейрек жыл бүтпөй келген зор иштерди бүтүрдү. Бул иштер азырынча сыр болуп турат, убага келет, кийинчерээк ачыктайм.